Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз азыр Ысык Көл областына караштуу Липинка деген айылдабыз. Бул Караколго жарым сааттык жол. Аркамда 8 жыл болуп тур. Ушул поликристалл 2 киловатт панелдер. Бул эски типтеги панелдер. 8 жылга иштеп атат. Көп киши жазып атат 3 жылда 4 жылда түшүп калат депчи. Жок достор, мына могу 8 жылга жетип атса, биз койгон система азыркы 7 киловатт 200 ваттык система. Бул анын жанында оюнчук болуп калат достор. Мына ушул оюнчук деле эми жакшы жарыктыкка жардам берет да, бирок биз койгон азыр системаны көрсөтөлү. Ал система серьезный система да. Мынакей достор, жүрүңүздөр. Мына ушундай кылып көрсөтүңүз да эдигиле. Жерге койдук, чатыр ыңгайлуу эмес экен, үйдүн чатыры. Мына ушундай профилдер менен тизип орноштурса да болот. Көрүңүздөр достор, 610 ваттан 12 панель тизилди. Бул 7200 ватт кубаттуулук чыгарат. Жана бул сарайда уу саачу аппараттар бар экен, ошону иштете алат. Ошол эле мезгилде кир жуучу машина, бойлер, жарыктандыруу, эмнени айтып атасыз? Дробилканы иштетсе болот, бир фаза. Эми бир фазада бул бир фаза кылып койдук. Эми болду, эми генератор жана андай нерселерди унутат. Ушуга 11 киловаттка инвертор койдук дагы, жана 20 киловаттка аккумулятор коюп бердик, литий железофосфат. Баасы болсо $7000 менен айланды. Мына сразу эле айтып атам. Кайрылыңыздар, телефон номерлерди таштадык. Бүткүл Кыргызстан боюнча коебуз. Суроолоруңуздар болсо жаза бериңиздер ушул номерлер мененчи.